оозун ачкан сары ооз балапандар болчу. Бирок ошондо эле биздин университетке анда Ош педагогикалык институтуна мектепти алтын медаль менен бүткөн, күмүш медаль менен бүткөн мектептин отличниктери келип тапшырган. Ошол мезгилде могу медалисттер Зияда бул жерде, Гүлбара, Гулипа, Дилфуза, Марат, Айнагүл, Төрөгелди, ушул балдар ошондо медаль менен келишкен. Андан калганы бардыгын эле ошо мезгилде аттестаттарын карасаңыздар, жалаң 5 деген баллар менен келишкен. Эң болбогону класста Класском, Камсоров ушундай жыйынтыктар менен келген. Бул ошол мезгилде дагы жакшы көрсөткүч болгон. Ошол мына 35 жыл аралыгында, эми ошондо 5 жылдан кийин арасында баягы кызыл диплом менен бүткөндөрүбүз болду. Университеттерге лаборанттык кызматка калдык. Ушундай жаңы жолдор башталды. Бирок мына 35 жылдан кийин биз мындай жыйынтыктарга жетиппиз. Бизге дипломго жазылган математика жана эсептөө техникасынын мугалими деп. Ошол мугалимдик кесипти азыр 13 адам аркалап атыптыр. Түздөн түз максатына жеткен. Ошол мезгилге 90го жакын 3 группада балдар тапшырган. 60га жакыны бүттү. Мурдагы кийинки чогулуп баарыбыз болуп. 13-ü ушул бир күн дагы баягы арадан анча-мынча жанагы айлыгым ноябрда каникул бүтөт эле деп баса бердим деп Гүлзар айткандай барып келишип, бирок ошо мугалимдик мектепте түздөн түз өзүнүн кесиби менен иштеп жаткан 13 мугалим. Анын ичинен 9-у билим эл агартуунун отличнигин алыптыр. Министрликтин грамоталарын алган. Мектептин директорлигинде 5 адам иштеп жатат. Алды 26 жыл директор болуптур. Аркасы 15 жыл. Бул дагы өтө чоң көрсөткүч. Жогорку окуу жайларында завучтар 2. Булар дагы өтө чоң срок менен. 2 жыл, 3 жыл, 5 жыл. Зияда завуч болуп иштегендер. Жогорку вуздарда иштегендер 6. Илимпоздор 6. Научный школада мен. Эми мына илимпоздор боюнча айтып кетсем. Биринчи бизден Жумагүл кандидаттык диссертациясын коргоду. Жаш, эрте. Алыкулов деген ошо мезгилде баарыбыз жүрөгүбүз түшкөн. Бизде ГАГта председатель болгон кишинин окуучусу болду. Адан илим жазмак тургай сүйлөш дагы өтө татаал болчу. Ошол кишиден кандидаттык диссертациясын коргоп, азыр болсо биздин Кыргыз Республикасындагы Билимдер Академиясынын мүчө корреспонденти Павел Сергеевич Панковдун докторлук диссертациясын коргоп отурат. Адан кийин Зулпукаров Алтынбек Алдак Алымкуловдон коргоду. Биздин Чамашев Марат, биздин академик Бөрүбаевдон коргоду. Мына Бөрүбаева боюнча бул ошо мен замминистр болгондо бардым. Эмне болду десем, мен Айылчы Сарыбаевдон экономикадан коргонтум дейт. Айнанай, сен деген Кудайдан жаралган математиксиң. Математикадан жактагандан кийин экономикадан 2 жол жакпа деп неме кылдым. Бирок экономика деле математиканын баласы, атасы, Конторович бар, башкалары бар. Бул деле чоң жетишкендик. Анан ушунун арасында мен дагы бир айтып кете турган нерсе, биздин курстан аялын кандидат кылды. Бегмат аялын илимпоз кылды. Султан Махмуд аялын кандидат кылды. Шавкат аялын доктор кылды. Жумагүл күйөөсүн доктор кылып атат. Нургүл күйөөсүн кандидат экономист наук кылды. Бул чисто наука боюнча айтканда. Бул бири-бирине өлөк жөлөк болуп, баардык ушундай ийгиликтерге жетишти. Бир Кучкунбай ака негизинен анан кесибин өзгөрткөндөр, мындай кардинально өзгөрткөндөр. Чолпон, мен бир жолу жолуксам, мен бухгалтер болдум деп. Бир чети сүйүндүм, экономикадан Жумагүлдүн студент болуп калыптыр. Жүргөн кантип бириң агай, бириң эжеке, бириң окуучу болуп атасың деп. Бирок күтүптүр. Шайыр мына элдерде чүтлү доктор, диктор болоюн деп. Бизнес чөйрөсүн өткөндөр 6. Күйөөсүн бизнесмен кылып, одан мэр кылган 1. Ушундай неме экен да, анан бир айтып кете турган нерсе бар. Бир кыз айткан экен атасына барып, ата, мен турмуштан аябай кыйналып атам. Кандай иш кылсам эле тескери кетет. Эмне кылам десе, анан атасы алдына бир сабизди, бир тукумду жумуртканы.
Анан кофени коюп, кайнак сууга үчөөнү тең өзүнчө салып, бирдей кайнап аткан сууга кайнатыптыр. Анан да бүткөндөн айтыптыр, мына көрүп атасың, эмне болду десе, тукум боюнча турат, сайыз боюнча турат, кофе эрип кетти десе, анан жок сен депти, сен сыртын көрүп атасың. Жумшак, хрупкий болгон жумуртка, ичи жумшак, жарылып кетейин деп араң кармайбыз, ошондой жумшак адам ошо жашоонун кайноосунда ушундай катты. Ушундай катык сабыз жашоонун кайнасуусунда ушундай жумшады. А кофе ал кайнап еще өзүнөн баягындай аромат берип канча адамды эс алдырды деп. Биз дагы ушул 35 жыл мурда кичинекей болуп келсек, 30 жыл мурда кесип алып чыксак, ушул 30 жыл жашоонун кайноосунда кайнап, дүйнөнү өзгөрткөн адамдар, инсандар пайда болду бизде. Азыр дагы биз жарым жолдобуз. Дагы 10 жылдан кийин мындан да чоң дүйнөнү өзгөрткөн инсандар чыгат. Дүйнөнү ким өзгөртөт? Дүйнөнү илимпоздор өзгөртөт. Дүйнөнү мына Айнагүлжедей болуп ырдап, элдин көңүлүн көтөрүп, канча кыйналып турган, жүрөк ооруп турганда ырдап берген таланттар өзгөртөт. Ушундай мына 200 окуучум бар, 25 мугалимим бар деп мына Келсин эжеже айтып кетти. Айнагүлдүн эң чоң мектеп. Мына Жапалактагы бул кеңештеги мектеп деле оңой мектеп эмес. Бүт опурталдуу жерлер. Азыр жаш балдарды караш, аларды башкарыш, аларды туура жолго салыш бул өтө чоң нерсе. Ошончо дүйнөнү өзгөртүп аткан инсандар чыкты. Мен сиздерге ар дайым таазим этем. Мына материалдык нерсени айтайын, жана Айнур айтып өттү, мен кичинекей уя салдым деп. Биз жаңы бүт университетте жаңы иштеп баштаганда Соня чакырды. Барсак 2 этаж үй салып коюптур. Биз 2 этаж үй тургай эни көрө элек болчук аны. Мына адам бери бул далай үй салды. Далай эркектин турмушун туура жолго коюп, бала тарбиялап атат. Эч баа жана мен кесибин өзгөрткөндөр деп. Соня да кардинал да сонун бүгү өзгөрттү кесибин. Аэропортто азыр эң алдыңкылардан болуп иштеп. Бул дагы өтө чоң жетишкендик. Мына үй жай кылып, бала тарбиялап, кыз чыгарып, келин алып, ушундай чоң ийгиликтерге жетиштиңиздер. Мен буну менен ошол ушунча жыл, 30 жыл зря кетпептир деп айткым келет. Албетте арабыздан айрымдарыбыз өтүп кетти. Айрымдарда турмушта оош кыйыш болуп ажырашкандар болду, жаңы турмуш кургандар болду. Бирок эч ким сынып калган жок. Жумшагы катык болду, катыгы жумшарды. Андан дагы эмеси дүйнөгө ушундай өзгөртүүлөрдү киргизип атат. Мына Нургүл боюнча дагы, Мелис Музапатов боюнча айтпасак болбойт. Эң жөнөкөй нерсе мына Манастын эстелигин курдурткан ошол. Инициатива кылып, мынча акча кетиптир, анча акча кетиптир деп ар түрдүү сөздөр болгон. Азыр Кыргызстандын кайсы китебинде болсун ушуну коюшат. Даже Бишкектеги Манастын эстелигин сүрөтүн коя албайт. Ушул Манастын эстелигинин жанына барып, канча жаш үй бүлө кургандар тойдо сүрөткө түшөт. Бул деген ошо дүйнөнү өзгөрткөндүк деген. Ошондой нерсенин аркасында Нургүл зыңк этпей отурду, балдарды тарбиялады, жетелеген жерине барды. Жакшы, биздин ошо арабыздагы жакшы инсан болгон үчүн, ата-энеси жакшы инсан болгон үчүн ошондой нерселерге жетишти. Эркинге да токтолуп кетким келет. Эркин өзү ушундай Россиянын компаниялары менен иштешип, келинчегин зыңк этип кандидатына алып кылды. Курстан да ошондой. Мен ушундай ыраазы болом. Ай Зура, мынандай аял мактапчы, ошону илимдин кандидаты кылды. Султан Махмуд, ал дагы аялын илимдин кандидаты кылды. Өзүң болбойсуң? Ай мынаны жасайын, мынага жардам берейин депчи. Аялга шарт түзүп берген эркек бул өтө жакшы. Эркекке шарт түзүп берген аял дагы өтө жакшы. Мына Жумагүл да айтты, сен доктордун жашта болсуң. Адакам чыксын. 100дөн ашык илимий макала чыгарды. 2 монографиянын автору. Бай илимий методикалык дегенди айтпай эле коелу эми. Анын бардыгын жасап атат. Бирок жолдошун алга сүрөп турат. Бул да жакшы. Маратты мына Айнагүлдү директор кылып, зыңкытып алдына, ооба, өзүңүздөрдүн эмгегиңиздер бар. Бирок аял жакшы, ер жакшы дейт. Мен деле айтып атпайм, мен деле Шавкат колдогон үчүн доктор болдум. Шавкат колдогон үчүн күндөп түндөп көрүнгөн жерде командировкада жүрүп, туурабы? Балдарды таштап 10 жыл замминистр болдум. Ушундай чоң нерселерге баарыбыз жетишип атабыз. Бир эмес. Ар кимиси ар түрдүү тармакта. Даже мен элементарный мына бактыгүл бизнесте
Шавкат айтат, мен Бактыгүлдөн алам. Себеби ал аябай жакшы консультация берип, түшүндүрүп берет. Шавкат ака, мынаны мындай кылып иштетесиздер депчи. Ар бири өзүнүн кесибин ушунчалык сүйүп, ошону туура так аткарып жасап келди. Мына Айнур эже айтып атат, ден соолугум 2 жолу операцияны көтөрдүм деп. Вот кофелер ушулар дүйнөнү өзгөртүп атат. Биз бар Билл Гейтс дейбиз, башка дейбиз, мына Билл Гейтстер, мына дүйнөнү өзгөрткөн инсандар. Ошон үчүн урматтуу курсташтар, сиздер өтө чоң ийгиликтер жасадыңыздар. Өтө чоң жетишкендиктерге жетиштиңиздер. Бирок мындан ары дагы, андан дагы, мындан да көп жетишкендиктерге мен жетишесиздер деп үмүт кылам. Себеби 50 жаш деген эмне? 50 жаш жаңы гана опыт алып, жаңы гана үйрөнүп, ошол опыттын баарын ишке ашыра турган новый этап, жаңы башталыш. Мен ойлойм, кийинки 35 жылдыкта дасторконду Соня жамда жасап коет экен. Жумабек экөөбүз бир китеп чыгарабыз, а? Булар ишибиз ошо болгондон кийин китеп жазышат. Ар ким колунан келгенин кылсын да. Ийгиликти табады. Мына эркин бизе Жумабек бир чакын жасап барса, финансировать этет экен. Марат, сен доктор болушуң керек. Жумагүл, сен доктор болушуң керек. Мына жерде мен зиядан айтып атам, айнанайым, балдарыңар жөнөткүлө. Сиздер генетический данные бар, ДНКсы бар математиктер. Булардын балдарын илимпоз кылайлы тууру. Жанагы сиздер айтып атасыздар, бири-бириңиздерге жардам бергенде, ошентип жардам беришейли, грамота ал электер жөнөткүлө, алайлы, айымчалап. Зура, эмне? Фаланча деле грамота алды, мага алып бер. Боптур, алып кел, жөнөтөйүн. Жок дегенде бир документ жөнөткөчү эртесинде. Өлкөсүн мен бүгүн жаса алгым келбей калды. Бир күн чылат. Мен директор кылып койчу, боптур кылайын. Эртесинде мен болгум келбей калды. Потому что мы очень честные люди, искренние люди. Но бирок баары бир бири-бирибизди колдойлу. Мына Соня чалат. Мен аэропорттун ичине баа киоск койдум эле го. Азыр мени кууп чыгып атат. Сэндвич Мен ана демеден морозилниктен чыгып берип кетти. Мен балам сэндвич канча, бул азыр канча сомго банкрот болот деп. Эмне болот деп. Кудайым ошентип бири-бирибизди колдогонго жеткирсин. Жакшынакай уул кыздарды тарбияладыңыздар. Мына бүгүн эле Гүлипанын кызы. Мен бар кичине чачпай. Ой, Айшне, мынандай барышы. Мен баягы кызга сопротивлять эте албай, өмүрү жасабаган макияж жасап келдим. Onu da жарым жол ухи чачып алып, жоголуп кетти деп койсо. Ушундай жакшы кыздарды, жакшы уулдарды тарбияладыңыздар. Бардык турмуштун бардык тармагын чогуу чаран алып баратабыз. Бири-бирибизге утак жөлөк болуп, дагы жөлөйлү, дагы сүрөйлү. Баягы жакшы сүр, жакшы сүрөө, жакшы колдоо бул жакшы нерсе. Баарыбыз бири-бирибизди колдойлу, сүрөйлү. Ар дайым ушундай ден соолукта, жакшы күндө жүрөйлү. Ушул турган азыр бул жердеги 30 адам чогулуп бир университет ачсак, жөн эле качественный университет болудай. Жумагүл ректор коюп алып. Эркинге акча коюп коет экенбиз тууру. Эле айтабыз бар шаарды чеч деп. Ушинтип бөлүшүп алсак, бир чоң эле университет куруп алдыбыз. Бирок сиздер ар бир жерде университет куруп атасыздар. Ар бир жерде школа жасап атасыздар. Бир эле жерде эмес. Бул өтө чоң нерсе. Сиздерге ушундай кичине кыскача отчет жасадым. Өзүм боюнча Жумагүл айтты. Бир илимдин кандидатын чыгардым ушу күндө. Азыр 3 докторантым бар, 2 аспирантым бар. Элдер аспиранттар менен заниматься этем, мен докторанттар менен заниматься этем, покрупнее депчи. Ошон үчүн жөнөткүлө балдарыңарды, бири-бирибизди колдойлу. Мына университетте окуган университеттегилер мектепке практикага жөнөтүш керек экен, ушинтип эри шаркак болуп бири-бирибизди колдоп жүрө берели. Бирок эч бир жазыбыздан жазбай, мындан да чоң ийгиликтерге жетели. Мындан кийинки ийгиликтер эми покрупному болот. Потому что мен дагы бир жолу кайталайм. 50дөн кийинки опыт бул өтө бышкан опыт. Бизден эртең Кудайым буйрса мына илимдин академиктери чыгат. Ушул отурган илимпоздор ошону колдойт. Кыргыз Республикасында эң билим берүүнүн эмгек сиңирген мугалимдери чыгат. Ошол эле ар бир тармакта ошол аты чыккан инсандар чыгат. Мен дагы бир жолу ишенем. Сиздер күтүп койдук, 30 жылдан кийин жакшы болдук деп токтоп калбаңыздар. Сиздерден сураныч. Негизги айтып кете турганым ушул. Сиздерге бардыгыңыздарга ден соолук, дайым жакшылыктарда жүз көрүшүп жүрө берейли. Уюштуруу комитети боюнча бардыгыңыздар айттыңыздар. Булар бардык менетин, убактысын бардыгын сарптап, жакшы уюштуруп беришти. Алыста жүргөндөр боюнча, Радка боюнча айтып коеюн, Радка. 2 кыз
bir uul tarbiyalады, uulu tergөөчү болуп иштейт. Кызы жашынакай өзү болсо, өзүнүн цехи бар, ondan ашык кыз иштетет. Айтып коет дайым, Зура мен математик болбогонум менен, бирок математика менин ошол ишиме түздөн түз жардам берди депчи. Математиктер, Ибн Сина дагы математик болгон, Омар Хайм дагы математик болгон. Математик экономист боло алат, математик даже врач боло алат. Мен өзүм укол сай алам, мисалы үчүн. Өзүм температурамды өзүм өлчөй алам, өзүм назначение кыла алам. Математик аял да боло алат, эркек да боло алат. Математик баары боло алат. Философ математик боло албайт, математик философ болот. Математик филолог боло алат, баары грамотный издатель. Сүйлөгөндөрүн кара, Эркин Айжени, Бактыгүлдү мына жана айтып кетти. Айнагүл баардыгы мына Гүлбара, тегеле бир тузу жок сүйлөгөн киши жок тууру. Математик, филолог дагы, философ дагы, историк дагы, оратор дагы, саясатчы дагы, чиновник дагы баардыгы болот. Бирок башкалар математик боло албайт. Биз ушуну менен сыймыктанабыз. Математика в созвездии наук деп Садовничий быйыл 85 жылдык юбилейин өткөрдү. 3 декабрда математиктердин күнү кылды. Мен 2 декабрда туулгам, Садовничий кичине адашып калды окшойт. Ошон үчүн математиктер үчүн ошо мен дагы бир жолу жакшылыктарды каалаймын. Балаңарды, кызыңарды, неберелериңерди математик кылгыла, адашпайсыңар. Келиниңерди математик кылгыла. Окуткула, илимге жолдогула, мугалимдикке жөнөткүлө, башка кесипке өткөргүлө, бирок башында математик кылгыла. Рахмат сиздерге.